Урматтуу Санжарбек Бактыбекович, аталган мыйзам долбоорун колдойм мен өзүм. Анан азыркы учурда кайсы региондорго мамлекеттик ипотекалык компания чоң кабаттуу үйлөрдү баштады конкреттүү түрдө? Ар бир региондо уже курулуш жумуштары башталды. Бишкек, Каракол, Жалал Абад, Баткен жана башка Нарын айтылган. Баткенде башталды элек го дейм. Кай жерде башталды? Баткен боюнча маалымат берип коесузбу? Баткен боюнча бүгүнкү күндө Баткен областы Аксай айыл өкмөтүндө курулуш иштерин пландаштырып жатабыз. Бул биринчи квартал 2026 жылга пландаштырып атабыз. 69 батирди курабыз деген пландарыбыз бар. Бизде азыркы учурда эң Баткен областындагы эң чоң шаар бул Кызылкая шаары да. Кызылкая шаары азыркы убакта 100 000 жашоочу жашайт, баягы ички миграция боюнча. Бул Ош областынан келет, Баткен областынан, Кадамжай, Араван, Ноокат райондорунан келип, ошол Кызылкая шаарына жайгашкан да. Анан Кызылкая шаарына дагы тез аранын ичинде чоң кабаттуу үйдү салыш керек да, гикчи. Ушу боюнча жер тилкелер даяр Кызылкая шаарынын жетекчилиси менен байланышып, ушул ишти жумушту аягына чыгара аласыздарбы? Бул боюнча биз Баткен областынын Кызылкая шаарынын мэриясынан Кызылкаядан биз жер тилкесин алдык. Ошол жер тилкеси 3 гектар жалпы аянты. Бул жакта дагы биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү пландаштырып жатабыз. Кызылкаяга эртерээк башташыңыздар керек да, себеби ал жерде калк күндөн күнгө өсүп баратат да. АТРдин багытында дагы Кызылкая шаары чоңойгон жок да, негизи башка шаарлар чоңойду, Кызылкая шаары чоңойгон жок. Кайра кыскарып баратат. Кээ бир жерлери 2 районго өтүп кетип атат. Ушул боюнча да иштешиңиздер керек сиздерчи. АТР боюнча эмес, эми ГИК боюнча да чоң кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча. Жылдан жылга, айдан айга өсүп атат жашоочулар. Бүт келип ошол эми Баткен областындагы эң эле чоң шаарлардын бири ошо Кызылкая шаары болот. Ошол жерде биздин мекендештер Баткен областынын жарандары, Ош областынын жарандары ошол жерде соода саттык менен алектенип, ошол жерде бир топ жогорку окуу жайлар бар, кесиптик лицейлер бар, ошол жерге калк келип, ошол жерде калып калып атат да. Ушу боюнча да катуу аракет кылып иштесеңиздер жакшы болот эле.